Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мамлекеттик каржы саясаты. Салыктын планы, каржы жана каржы саясаты, салыктардын функциясы жана түрлөрү. Каржы жана каржы саясаты. Мамлекеттик каржы системасы бул акча каражаттарынын баштапкы, туунду жана акыркы агымдарын түзүү жана пайдаланууну камтыган финансылык мамилелердин жыйындысы. Мамлекеттин каржы системасынын негизин бюджет түзөт. Ал эми бюджет салык төлөөнүн негизинде толукталат. Тагыраак айтканда, коомдун экономикалык турмушунда акча мамилелери дайыма пайда болот. Алар мамлекет менен ишканалардын ортосунда бюджетке салыктарды төлөө, ар кандай фонддорго чегерүү, жеңилдиктерди берүү, санкцияларды колдонуу түрүндө, ишканаларга жана уюмдарга чыгармалык келишимдерди түзүүгө, кардарлардын атайын талаптарын аткаргандыгы үчүн айыптык санкцияларды, туумдарды, айыптарды, бонустарды төлөөгө карата. Ишканаларга жана кызматкерлерге эмгек акыны, сыйакыларды эсептөөдө жана берүүдө, салыктарды кармап калууда, профсоюздук төгүмдөрдү төлөөдө, жөлөк пулдарды алууда, мамлекет жана коомдун айрым мүчөлөрү салыктарды, ижара акысын, камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөдө жана башкаларда. Демек, ар бир мамлекетте каржылык мамилелердин бир нече чөйрөлөрү бар. Алардын ар бири өзүнүн спецификалык өзгөчөлүктөрүнө ээ. Бул биринчи кезекте финансылык ресурстарды мобилизациялоонун жана аларды пайдалануунун формаларында жана ыкмаларында көрүнөт. Мисалы, реалдуу сектордун ишканаларында финансылык ресурстар пайдадан, баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн каражаттан жана башкалардан түзүлөт. Мамлекеттик бюджет негизинен ишканалардан жана калктын түшкөн салыктардын эсебинен түзүлөт. Финансы ресурстардын ишканалардан жана мамлекеттик бюджеттен жумшоо каналдары да бирдей эмес. Демек, финансылык мамилелердин ар бир чөйрөсү белгилүү бир деңгээлде каржы системасынын өз алдынча звеносу болуп саналат. Ошого карабастан, бардык звенолор бири-бири менен тыгыз байланышта жана бирдиктүү финансылык системаны түзөт. Ошентип, каржы системасы каржылык мамилелердин өзүнчө, бирок өз ара байланышкан чөйрөлөрүн жана звенолордун жыйындысы болуп эсептелинет. Салык саясаты. Салык салуу тармагындагы мамлекет жүргүзгөн иш-чаралар системасы. Мамлекеттин финансы саясатынын курамдык бөлүгү. Салык саясатынын мазмуну менен максаты коомдун социалдык экономикалык түзүлүшү менен шартталган. Салык саясаты салыктардан, салык ставкаларынын өлчөмүнөн, салык жеңилдиктеринен жана салык төлөөчүлөрдүн чөйрөсүнөн ачык байкалат. Салыктар төмөндөгүдөй негизги функцияны аткарат. Салык салуунун максатына байланыштуу ишканалар жана жарандар, ошонун ичинде чет элдиктер менен өз ара карым-катнаштарын жөнгө салып туруучу экономикалык рычагы. Бюджеттик киреше бөлүгүн калыптандыруучу жана толуктоочу негизги булагы. Салыктар ич-ара төлөмдөгүдөй болуп бөлүнөт. Кирешеге жана мүлккө, кыймылсыз мүлккө салык, жер салыгы, табият ресурстарын пайдалангандыгына салык, пайдага салык жана башкалар. Кайыр салыктар — бул жасалган жумуштар, тейлөөлөр үчүн сатып алуучулар төлөөчү үстөк түрүндө товарлардын баасына кошулган салык. Акциздер, кошумчаланган наркка салык, күйүүчү отунга салык жана башка. Айыл чарба продуктыларын өндүрүүчүлөргө көмөк көрсөтүү үчүн мамлекеттин бюджеттик эмес фондуга жана ведомстволук турак жай фондусун кармап туруучу боюнча чыгымдарды каржылоо, финанслоо үчүн бюджеттик эмес фонддон чегерүү. Каржы укугу. Укуктун бир тармагы мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын акча фондунун түзүлүшүнүн жана пайдалануунун жүрүшүндө пайда болгон коомдук мамилелерди теске салуучу, алардын милдеттерин ишке ашыруучу зарыл юридикалык ченемдердин жыйындысы. Каржы укугу. Укуктун бир тармагы мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын акча фонддорунун түзүлүшүнүн жана пайдалануунун жүрүшүндө пайда болгон коомдук мамилелерди теске салуучу, алардын милдеттерин ишке ашыруучу зарыл юридикалык ченемдердин жыйындысы. Тема боюнча суроолор. Каржы системасы деген эмне? Коомдун экономикалык турмушундагы акча мамилелери кайсылар? Салык саясаты деген эмне? Салык саясатынын негизги функциялары кайсылар? Салыктар ич-ара кандай бөлүнөт?